Эми жок болсо айла жок иштеп атабыз. Рубльдүн эмеси түшүп кетиптир а курсу. Кудай кааласа баары жакшы болот таксыр. Иншалла. Бул азыр болуп аткан нерсе убакча, баардыгын иретке келтиребиз иншалла. Украина менен Россияда болуп аткан мына азыркы болуп аткан курч маселени дагы дипломат жолу менен, сүйлөшүү жолу менен нейтральный зонада Украина, орус эли бир тууган эл, согушта эч ким ийгиликке жеткен эмес деп бир альтернативный жолдорун таап жараштырганга менде мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок эми мен Кыргызстан жараны болгондуктан отурам. Эгерде жардамдашып кой деген болсо мен иштеп бермекмин. Мындай колуман келет эле да, Путин менен тиги Украинанын президентин мындай ынтымакка келтирип, жараштырып, мындай сонун эле да кыскасы. Эгер ошондо ишке дагы давай десе, только вперед да. Бир күн, эки күнүн ичинде жараштырып сонун кылып коймокмун иншалла. Просто мага андай возможность бербей атат да. Анан мына биздеги Кыргызстан ичинде дагы көйгөйлүү маселелер, өтө чоң маселелер бар. Мисалы мына граница маселеси тажик туугандар менен 30 жылдан бери чечилбей жатат. Эми көптөгөн маселелер бар. Ошолорго дагы если мага мындай бир жол ачып бергенде, бир жолдору бар эле да, сонун бир оңой жолдору бар эле. Маселе чече турганчы. Мейли азырынча Алладан дуа кылып туралы, я Алла, ушу уруш болбосун, согуш болбосун, Украин, орус эли жарашып алсын, Россияда жүргөн мекендештерибиздин иштери жакшы жүрүшсүн, рубль көтөрүлсүн, биздин ичибизде маселелер чечилсин деп дуа кылып туралы иншалла. Эң чоң курал өз дуга да. Ибадатка бекем бол. Анан калганын Аллах Таала бир күн болсо бир күнү ошол иштерге мындай аралаштырганга жеткирер иншалла. Эми оюн айтты да достор. Оюн Азыр айтты. Бирөөнү азыр мына жараштырып койгон жаман эмес го. Мисалы, Бауыржан туруп турсаң, мынакта азыркы сөзүңө Алла деп. Досум окуйсуңбу деди. Окуймун, ооба. Жогорку окуу жайда окуймун иншалла. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. Бир вопрос бар дейт. Бериңиз. Дубайдан келдик иншалла. Алланын өкүмү менен келдик. Сөгүнбөй жазгыла дейт. Алла разы болсун сизден. Эрдеген кыла албаган ишти кылам дейт го бул дейт. Алла кааласа кылам. Иншалла. сүйүп кетти го. Я. Машинада отурасың деп чыгарып жүрдү окшойт. Же бирөө чалдыбы сага? Жок, мага чалган жок. Мындайда таксыр. Бул азыр мына кээ бир адамдар күлүп атат, кээ бир адамдар маскаралап атат, кээ бир адамдар да бирдеме деп атат. Мен болгон мындай чындыкты эле гана сүйлөп койдум. Менин максатым эгерде дипломат жолу менен мага мындай полномочия берсе, мен ортодо калыс адам катары эки бир тууган элди жараштырганга бар күчүмдү жумшап бермекмин. Карап тур. Чындык бар Эми жерде. Бауыржан, угуп тур. Бауыржан, мына сага ошо полномочия берилди. Кыргызстандын Арсланбап деген жеринде чоң бир тоонун боюнда, шаркыратманын боюна бир шарттар түзүп берди.
Putin menен Zelenskiy geldi, ortada sen turasın. Ne dep aytkan bolot eleň? Şunday şans bolgonda sende. Ошондой шанс болсо мен айтат элем. Алыскы туугандан жакынкы кошуна деген бир жакшы сөз бар. Океандын нарагына жармашпай, мына коңшуң менен бекем мамилени түзүп ал. Биринчи маселе. Экинчи маселе, орус, Украин бул бир эл да, таксырым. Бир эл. Бир эл, бир тууган эл. Булар талаша турган, булар согуша турган эч нерсе жок да. Үчүнчү маселе, Катып калып атабы? үчүнчү маселе. Угулуп атабы? Угулуп атат, угулуп атат. Үчүнчү маселе. Бул бир тууган эл, милдеттүү түрдө жарашыш керек. Милдеттүү түрдө, башка жолу жок, жарашкандан башка жолу жок. Бул Украинга оло башка эл келип тууган болуп бербейт. Оруска дагы, Украинга да. Бул экөө казак, кыргыздай эле бир тууган. Буларга бири-биринен башка бирөө келип тууган болуп бербейт, коңшу болуп бербейт да. Мен өзүмдүн мындай ушул жарашып алгыла деген гана бир сөзүмдү айтып, бирок жараштырмакмын иншалла. Экөөнү сонун кылып жараштырып, даже Украин, орус элинин экономикасы дүйнө жүзүндөгү эң биринчи күчтүү өлкөлөрдөгүдөй боло тургандай кылып салым коюп иштеп бермекмин. Ал нерсе колумдан келмек. Просто ал нерсеге пока менде полномочия жок. Yok, Айтып турбаймынбы, эсти polnomoça eğer berilgende uşu sözü ugat dep oylaysınbı Putin? уктурмакмын мен, Кудай кааласа. Мындай Kantip дуа oşo кылып, jolun ayt. Аллага Kança mamleket ortaga düşüp atat. Türkiye men jaraştıram. Buyagı narjagı Amerikadan kalganı barlığı men jaraştıram dep atat. 3 yolu joluktu. Jolukkanda hiç natija bolbodu da. мен бирок Кудай кааласа Алланын өкүмү менен натыйжа чыгарып, жараштырып, эмдикче согуш бүтүп, экөө тең гүлдөп, өсүп өнгөн сонун өлкөлөр болмок. Мен Лукашенко менен дагы, Путин менен дагы бүт баары менен тил табышып, жараштырып, маселени чечип койгонго Кудай кааласа иншалла Алланын өкүмү менен. Эрким дагы, күчүм дагы, акылым да жетмек да иншалла. Akırkı suro. Uşu bolup atkan okuyaga Putin günölübü, Zelenskiy günölübü? Бул экөөнүн болуп аткан нерсесине эми мага доступ жок да. Эгерде мага доступ болуп, ушул акыйкатты, чындыкты изилдеп тактаганга доступ ачылганда, мен анда далил менен тактап туруп анан кийин айтып бермек. Мен азырынча мен эч нерсе айта албайм. Ким күнөөлүү, ким күнөөсүз, менде эч кандай ал боюнча маалымат жок. Бирок ынтымакка чакырып, жараштырганга вопрос жок эле да. Эгерде ким күнөөлүү, ким күнөөсүз, буга как журналист катары мындай дүйнөлүк деңгээлде мага жол ачып бергенде, анда мен бар чындыкты айтмакмын. Ким буну уюштуруп атат, буга кайсы өлкө күнөөлүү, бунун артында кимдер турат, кандай чопа-чоң бардыгын. Ал нерсени тактап далил болуш үчүн мага доступ жок. Ошон үчүн мен отуруп алып эле көрбөй билбей туруп Украин күнөөлүү же Россия күнөөлүү деп айткандан алысмын. Буга мен эч кандай комментарий бере албайм. Мен дурак эмесмин. Баары могу жерде мен ойлогон нерсени анча-мынча адам түшүндө да, бу дүйнөдө да ойлой өтүп кетет маңгурт болуп. Кудайга шүгүр, Аллах Таала берип атат. Сонун иншалла. Ekönü kim uruşturdu ekönü? Билбедим. Dostluk tamoyidagi taksitlerdi tart duq jetse deyt. Не болгон дейт? Dostluk tamoyidagi taksitlerdi tart deyt. Пожалуйста, мага бир-экөө сөз сүйлөп берсин, чакырсын, мына ишти кыл деп койсун, болду. Без вопрос. Ana.
Aleyküm assalam Ravşan aka. Oh, menimçe dostlar жақсы эле suhbat болду деп ойлойм. Мен дагы эми иштеги адаммын. 5-6 сом иштебесем болбойт. Анан мына жерде негативчи туугандарга айтып коеюн. Россия Украина согушундагы провокация кылып Бауыржан уруштурду деп жүрбөгүлө эртең. Ого мен тиешем жок. Ал жерде мен нечи эмне аралаштырбагыла. Анан блогер Бауыржан нацист эки улутту чагыштырып жүрүптүр деп эртең мени күнөөлөп жүрбөгүлө ызылдап. Вайдат эле вайдат деп. Ондой эмес, туугандар. Но Тажик-Кыргызстандагы границадагы чылды сага полномочия берсе чече аласыңбы? Иншалла чечем. На 100%. Не только на 100%, на 200%. Иншалла. Если Кайсы жол полномочия менен берсе, кайсы жол менен чечесиң? Сүйлөшкөнгө э, көнбөйт баары бир алар. сонун жолдору бар, таксыр. Сонун жолдору бар. Бул мына азыр Тажик-Кыргыз границасын ырылдашып, урушуп, согушуп, атышып чече Салам албайсың. айтың Равшан ака, салам айтың Равшан ака. Башка жолдору бар, сонун чече турган. Ошого мына биздин өкмөттүн акылы жетпей атабы ошого. Эми мүмкүн акылы жетип аткандыр. Анан мен азыр акылы жетпей атат десем, чоң сүйлөгөн болуп калам. Бирок дагы бир суроо да, эгерде акылы жеткенде 30 жылдан бери чечип коет эле деген бир суроо бар да. Ошо акылы жетпеген үчүн чечилбей атабы дейм да, мен жеке оюм да. Анан дагы сөздү бурмалап, бул мен жогоруларга мындай жөндөн жөн сөз аткым келбейт. Мүмкүн акылы жетип аткандыр, эми ким билет, эми акылы жеткен болсо эмдигиче чечилиш керек беле деген да суроо туулуп атат да. Элементарный ал эмес, мен алып барган элементарный маселелерге кечээ эмне болуп атат, мисалы чалышып, соттон чындык таппай барса кайра сот чечет деп, сотко жазгыла деп, неменен президенттин советине кайра экинчи жолу бардым го. Ошон үчүн таксырларым, иншалла Алланын өкүмү менен жакынкы күндөрдө иншалла Алланын өкүмү менен Психиатриялык больницага барган эмессиңби? Каттоодо жоксуңбу дейт. ким? Нерде бир психиатриялык больница болот го. Ошол жерде каттоодо жоксуңбу? Эми ал бир мындай акылы Мен кем. өзүңөн сурап атам, каттоодо барсыңбы Комментарийга жооп жоксуңбу? беришиң кереги жок да, таксырым уже ясный болуп турбайбы, кандай адам жазып атат, эмне экенин. Андай комментарий сиз мындай кылып айтыңыз. Мен сөз ташыган адам эмесмин. Вопрос болсо мага өзүмө жолугуп эле бетиме эле суроо берсин, мен ошондо жооп берем өзүнөчү. Же ушунчалык эле болбойсо мен өзүм эле бул жака өтсүн, ошентип эле айтып коюңуз, өзүнө вопрос деп коюңуз, болду. Окумаяпты дейт. Шунча жаздым, окумады дейт. Эми жаза берсин, ондо эми али бул жерде толтура да, мен каждый ошо негатив СМСке жооп берсең анда болбой калат да. Эми суроо берилди, жооп бергиси келбесе, эми өзүнө барат экенсиңер, түз суроого түз жооп берет экенсиң. Ушундайбы? Түшүндүрө алдымбы? Ооба, неме кылбайбы? Мындай желаниясы барлар. Мен айтып атам го, желаниясы барлар. Любой деп атам го, любой желаниясы болсо деп атам мен. Если мага кызыккан адамдар болсо, любой жерде чакырсын. Ал дагы болбосо теледебатка чакырсын. Акылдуу адамдар көп го. Могу жерде азыр мисалы миңдеген адамдар акылдуу болуп жазып атат. Теледебатка чакырып, ошол жерден отуруп, дипломат жолу менен сүйлөшпөйбү? Эл өзү баа берет. Андай кылбайт булар. Токтоп туруп, мына достук боюнча духу жетпейт деген так. Дагими
La atını oңдогу ne? Başka til gelbeydi atına. Profilin oңдоп koy bir. Alişer'de je bir Manas dep жазып koygun. Aytam sen barasın Bavurjan'a. Bavurjan ekoň dostlukka barasыңар. Да, хорошо. Сюда, вот сюда, да? Сюда. Хорошо. Taksistlerdi görsün. Kettik oynayı biz aka. Murat özü gelip tartsın dedi. Beni koşsun. Bavurcan dostluk jakın mı alыс mı sağa? Жакын, жакын. Oşa bir bala жазат, bir tonkisin bilet okşayt çağım. Rubelli kötörüş koldan gelevi deyt. Рубльдү көтөрүш колдон эми рубльдү көтөрүш үчүн ошол мага бир мындай достук бергенде жакшы болмок эле да. Рубльдан баштап кудай калса Кыргызстан экономикасын көтөргөндө эле рубльдүн дагы курсу көтөрүлөт эле да, сонун болот эле. Ошо мага достук Mına бербей hazır эле. 1 milyon Kırgızstanlık Rusya'da. Misalı 40 bin aylık alsa 40 mingni үйгө жөнөтсө 30 ming болуп барылат да. Получается. Туурабы? Получается бизге 10 ming зыян болуп атат да. 10 ming. Ушуну кантип жолго салган болот элең эгер сага полномочия бергенде? Мага полномочия бергенде мына калланы иштетиш керек да. Мына калланы соображить этсең, сонун жолдору бар. Мен азыр бир немени айтып коеюн, калланы иштетиш керек. Өмүр бою таксист болуп, повар болуп, Макдональдсте, KFC'де бирөөлөрдүн кол алдында иштеп, гангрейна болуп жүрө бербей, Кыргызстанда производство деп коет. Мына өнүккөн өлкөлөр бирдемени ойлоп чыгарып, чет жакка доллар менен сатып, анан байып атпайбы? А бизде да ошондой жолдор бар да. Кыргызстандын ичинде биздин өзүбүздүн өндүрүштү көбөйтүп, өндүрүп, жумуш орнун түзүп, завод фабрикаларды куруп, өзүбүздөн жакшы нерселер өндүрүп, анан Европа, Америкаларга доллар менен мировой акча доллар да, доллар менен сатып, ал келген долларды сомго айландырса канча болот? Мындай акча болот. Ошондой жолдору бар. Анан гангрейна болуп, контужен болуп, барып алып, анан бир жерде өмүр бою эле таксист болуп, анан рубльду кантип көтөрсө болот, анан мынтсе кандай болот деп отура бересиң. Ошон үчүн өзүбүздөн баштап иштеш керек. Бирөөдөн бирдемени азыраак сатып алып, көбүрөөк сатышыбыз керек. Атаңдашуу деген нерсе болуш керек. Ошол өнүккөн өлкөлөр бирөөлөрдөн аз нерсе сатып алат да, көп нерсе сатат. Ошон үчүн өнүгүп атат. А биздики наоборот. Аз нерсени өндүрөбүз, көп нерсени сатып алган үчүн гангрейна болуп жүрөбүз. Этебиз көтүбүзгө жетпей. Не деш керек эми? Да, не деш керек? Туппа туура. Бирок дүйнө жүзүндө Европада дагы ушундай болуп атат да. Европаларда жакшы ака. Мен билген маалыматка караганда сонун. Себеби азыр мен дагы бир нерсени айтып коем. Мына негатив жазган немелерге, гангрейналарга айтып коеюн. Бүгүндөн баштап тил үйрөнүп, окуп, же болбосо бир мындай жакшы, бир мына Европада, Америкада ишке жарай турган кесиптин ээси болуп, настройду ошол жака бурууш керек да, мындай. Баардыгыбыз эле үйлүү эле бизге барып алып эле Москвадан чыкпай эле отура бербей. Ошондо бир басып койгун. Активдүү көтөрөлү. Жакшы нарса болот. Кыскасын айтканда,
любой проблеманы кудай кааласа чечкенге мүмкүнчүлүк бар. Полномочия берсин, пожалуйста. Силер ал жакта жүрбөйсүңөр. Силер Кыргызстанда келип сонун кылып иштеп каласыңар. Мени бир Бауыржан, айтты дес кудай. Бауыржан, Арыстан Алайга кандай карайсың? Сөз айта албайм мен ага. Эч нерсе айта албайм. Алла хидаят берсин болду. Не деп айтам мен ага? Тупа туура жооп болду. Молодец. Но Казакстан менен Өзбекстан бизге караганда өнүккөнбү? Конечно. Ошолор ыйлап атат да, доллар көтөрүлүп кетти, топкон пулумуз нормальный болмояпты деп. Бизден беш бетер болду. Ошолор ыйлап атса, алар бизден көп да Россиядачы. Өзбек туугандар. Биз 1 миллион болсок, алар 5 миллион. Да. Мындай эле айтып коеюн. Бул гангреналардын эсемесин окубаң, таксырым. Мага берсин, мен өзүм неме. Булардын бул көп нерсени соображать этпейт. А сизге суроо берип атат да, мындай провокационный суроо берип атат. Өзбекстан, Кыргызстанга караганда Өзбекстандын өнүккөнбү дейт. Да, көп жери мындай өнүккөн, но деген жери бар. Эгер ушунчалык кыйын болуп кеткенде, бизден 10 эсе көп Россияда жүрөт. Жүрбөйт эле ал жакта. Ошон үчүн бизден кичине алдыраак болушу мүмкүн, но биз менен эч кандай разницасы жок да. Сиз провокациялык суроолорду мага берсеңиз, мен олордун если бир теледебатка чакырганда сонун болмок да. Гангрениялардын мээси токтоп калмак. Брат, таксист деп сизди дагы сайлап атат го дейт. Да, мен таксистмин, мен өзүмүн кесибимен жиркенбейм, нормальный. Ну, менин кругозорум кудду ушу Бауыржан айткандай туура айтты. Мен такси кылышты билем, заказ алышты билем, заказ ташташты билем. Бир сөз менен айтканда. Мондай рубльдүн курсу, украин менен орусту жараштырып коюш менин колуман келбейт, достор. Бауыржан айтып аткан болсо тупа туура айтты. Эгер таксичилик кругозордон нарыга өтө албасаң, айтат да любой айтат. Ошон үчүн кругозорду чоңойтуш керек экен. Кругозорду чоңойтуп, кең ойлонуш керек. Ушундайбы, Бауыржан? Мен азыр бир аздан кийин кирем. Бир аздан кирип, могу негативчилердин баардыгын воспитание кылам, сонун болот. Бир аздан питание кылып алайын. Майлы, жагымдуу иштака.